Мына уткан дипломдар. Гүлжан Ташкенова 22 жылдан бeri кыял өндүрүштүк бирикмесинде эмгектенип келет. Чеберчилик менен тигилген улуттук кийимдердин бир гана Кыргызстанда эмес, чет мамлекеттерге таанытып көп сандагы сыйлыктардын ээси болгон. Бирок акыркы 1 жылдан бeri бул ишканада эмгектенген айымдардын иши илгерилебей, тескерисинче кардарлардын саны кыйла азайган. Өкмөт башчылар жумушчулардын иштеген жайларын аукционго коюп, кайра эле ишкерлердин өзүнө 2 эсе кымбат баада төлөттүрүп жатканы жумушчулардын зээнин кейитүүдө. Кыскасы мамлекет колдоо кылыш керек, тескерисинче. Мамлекеттер колдоо кылып берсин, ушу кыялга колдоо кылып, өзгөчө кыялга. Анткени статусу бул улуттук деген статус. Башка эмес, кандайдыр бир башка эмес, улуттук деген статус. Буну деген жогору көтөрүш керек. Только бул жерде кол өнөрчүлөр иштеш керек. Биздин бала чака, кийинки небере чеберлер иштеш керек. Бул жер деген ушундай болуш керек. Биякта бийчи да болуш керек, бул жерде саймачы да болуш керек, ырчы да болуш керек, баары болуш керек бул жерде. Ошонун баарын комплектеп айтса болот бул. Кыргызстанда кол менен уникалдуу кыргыздын оймо чимелерин түшүрүп тиккен ишкана жокпу эсе. Кыял ишканасында гана мындай таланттуу ишкерлер эмгектенип келсе, учурда көпчүлүгү акчасын төлөй албай иштен кеткен. Карапайым элдин араңдан зорго тапкан акчасынан минтип пайда көргөндөр жада калса иштеген жайларын оңдоп берүүгө эч эле шашылбайт. Тескерисинче төлөп бербесе электр жарыгын өчүрүп салышарын айтып, ишкерлердин айласын кетирүүдө. Бул баа сизге оор болот, ошону айтсаңыз. Бул баа өтө оор. Бул баа өтө оор, 25 миң деген эмне деген акча. Бул деген биз чындап төлөй албай эле, мен 2 айдан бери эле чындап эле. 3 ай, 4 айды берип атам. Пенсиямды кызым пенсиясынан бери кошуп берип атам. Биздин оюбуз тынчтыкты каалайбыз. Аукционго каршыбыз. Таланттуу айымдар бар биякта. Өтө күчтүү эмелер бар, чармачылыгы күчтүү адамдар бар биякта. Ошолордун сөймөйүн сындырып алганга мен каршымын. Дайым ушу кыялды көтөрүп келгенбиз, ушу жерге чейин, ушу күнгө чейин клиенттердин баарын чакырганбыз. Эми клиенттер жыйганан кетиш кыйын экен, баары бизди билет. Буга чейин кыял ишканасында коррупциялык схемалар бар. Жетекчилик тараптан ар кандай оюндар жүрүп, ижара акысын кымбаттатууга далалат жасап келишет. Бирок ишкананын өкүлдөрүнүн бири бул иштин түпкүрү өкмөт тарапта экенин айтууда. Башка бирөө келип эле аукциондон утуп келип алып эле, мына өзүлөрү айткандай же кайра арендага берип коюп, субарендага берип коюп, же чык деп турса, булардын да ичи күйүп атат да. Вообще мамлекеттин азыр башчылары, мен дагы ошо буга чейин да кайрылганбыз. Биз Садыр Жапаровго буга чейин да, мына бүгүн да мен кайрылып кетким келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизде элдин үмүтү аябай чоң, зор. Анткени биз бүгүн мынакей пандемия учурунда азыр деген бул бир эле биздин кыял мамлекеттик ишканасында эмес, бул Кыргызстан боюнча эмес, бул дүйнө жүзү боюнча абдан татаал мезгил болуп турат азырчы. Иш табыш, оокат өткөрүш бул карапайым элге өтө кыйын болуп турат. Кыял кол өнөрчүлүк бирикмеси мындан 50 жыл мурун түзүлүп, ошондон бери улуттук стилдеги кийимдерди чыгарып келишкен. Аталган мамлекеттик ишкана болгондуктан жумушчуларды камсыздап берүүсү шарт. Бирок жетишпеген жабдууларын жумушчулар өздөрү алып келип иштерин улантышат экен. Бул жакта эмгектенгендер ишин токтотсо, кыял жеке менчикке өтүп башка стилдеги кийимдерди чыгарып калышы ыктымал. Аны менен бирге уникалдуу колго тигилген кыргыз кийимдери азайып кетүүсү ыктымал. Андыктан ишкерлердин жумуш ордун карап, өз калыбына келтирип берсе деген үмүттө жумушчу айымдар. Айдай Ташыбекова, Жоодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.